Дарат алганда фарыздын бирөөсүн аткарбай калсак, ошону менен намаз окуп бүтүп кетсек дейт. Кайра баштап дарат алабызбы же ошол жерде эле окуйбузбу? Аралыгы канча убакыт? Мен түшүнүшүмчө мындай го. Эгерде 4 фарыздын бирөөсүн аткарбай калган болсоңуз, намаз окугандан кийин эстесеңиз, сиз кайра дарат алыңыз. Баягы жерде эле жууп койбойсуз. Мисалы, путту жуубай калдыңыз же башка мас тартпай калдыңыз, жок туган. Кайрадан дарат аласыз, намазды баштан окуйсуз. Намаз даратсыз болбойт. Ошон үчүн биринчи дарат толук болуш керек. Жума күнү ушундай бир убакыт саат бар. Ал кезде момун кандай гана дуа кылбасын, сөзсүз кабыл болот дейт. Жуманын кайсы убактысы жөнүндө айтылат? 2 риваят бар. Эң туура суроо бердиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жума күнү ушундай бир убакыт бар. Ошол убакта бенде инсан дуа кылса кайтарымсыз, сөзсүз кабыл болот деген. Ал кайсы убакыт? Имам минбарга отурганда. Ошол учурдагы дуа, Аллага таважжух кылган дуаңыз иншалла сөз. Экинчиси асыр намаздан шам намазга чейинки убакыт. Биздин Ханафи мазхабтагы биздин ошол алымдарыбыз көбүнчө ушул экинчисине асырдан шамга чейинки риваятты ошого үстөмдүүлүк берет да. Экөө тең болсо дуа кылайлы. Өзгөчө шамга жакынкы убакытта. Адам алейхиссалам жаралган убакыт, Айша энебизден бул риваят бар тугандар. Ошо жума күнү шамга жакыныраак, асырдан кийинки убакыт өтө маанилүү, тияк-бияк сөздөрдү токтотуп, болбоду деген 15-20 мүнөт эгерде дуага бере турган болсок, өтө укмуш болот. Апасы көзү ачыктарга ишенет, барат, бирок намаз окуйт, кызы менен урушат, кызы барба, ишенбе деп урушат. Канчы керек, Алла разы болсун. Тугандар, мына көз ачыктарга баруу бул капырларга окшош бул амал тугандар. Имандан ажырап кала турган коркунучу бар. Алардын тапканы да кадал эмес. Ага барбаш керек, тастыктабаш керек да. Бирок буну токтото турган жай азыркындай урушуу менен эмес. Үйдө таалим баштагыла. Диний китептерди окуткула. Даават менен, жакшы кызмат менен, ошо менен токтотуш керек. Биздин тагдырыбыз жазылган, бирок биз дуа кылсак Алла бизге берет го суро, ошондо дуа тагдырды өзгөртөбү? Пайгамбарыбыз айткан, тагдырды дуа гана өзгөртөт деген. Ушу өзгөрүлгөнү дагы тагдырдан да. Түшүнүктүү? Досторум, шарап арак ичкенин себебинен азыр сүйлөшпөй, катташпай калгам. Ошону ойлонуп көрсөм туура эмес экен. Ошондуктан ошол жахилият жолдон чыгарыш үчүн кайра катташып, акырындап даават кылайын деген ниетим бар. Бирок баары бир ичишсе керек деп ойлойм. Ошол отурушка барсам мага күнөө болобу? Бирок ниетим ошол жолдон кайтарыш болсо Алла кечирсе керек деп ойлойм. Кандай насаат бересиз? Баарыбыз үй бүлөлүүбүз. Кыяматта айтып койбодуңбу деген парыздан кутулгум келет дейт. Арак ичип аткан жерге барбаңыз. Эгер досторуңуз ошо арак ичип аткан болсо, кайсы кафедеби же болбосо дагы кайсы жерде болбосун, анда барбаңыз сиз. Арак ичпеген соо учурунда барыңыз досторуңузга. Саар деле бар, түштө деле бар, эртен деле бар. Башка убакта барып туруп азыркындай кызматты кылыңыз. Бирок арак ичип аткан жерге барбаңыз. Устаз, мен уулду болдум, сизден уулума дуа кылып берүүңүздү сурадым. Алла таалам уулуңузду ыймандуу, дөөлөттүү, узун өмүрлүү кылсын, амин. Балама кандай сүннөт кылыш керек? Азан жана коомат айткам. Атын Имран койгум келип жатат. Кандай дейсиз? Өтө жакшы. Имран деп, мынакей Али Имран деген Куранда сүрө бар. Имран деп. Мариям энебиздин атасынын аты Имран. Иса пайгамбардын таятасынын аты Имран. Өтө жакшы. Ороза кармаганда сапарга чыкса, кандай кылуу керек? Уруксат берет шариятыбыз, сапарда кармабай эле койгонго уруксат, бирок кийин казасын кармап бересиз. Бүгүнкү күндө сапарлар деле жеңил эле болуп калды. Эгерде оор болбосо кармап койсоңуз өтө жакшы. Чөйрөгө жараша ороза кармагандын жеңилдигинен оңой кутуласыз. Берүүчү суроом төмөнгөдөй. Менин жездемдин баласынын аялын окутуп койгон окшойт. Кара дуалап, ошо кандай аракеттерди кылсак болот? Жеңем өзү аябай башкача болуп жатат. Азыр кылгандагы
бир аздан кийин унутуп калып дейт. Азыр кылган бир аздан да унутуп калып атат. Акыркы күндөрү кара дуа, сыйкыр деген көбөйдү турган. Булар арам, өтө чоң күнөө турган. Бирок bundan сактанган бул бар нерсе. Сактанганга пайгамбарыбыздын дуаларына бекем болсун. Өзү да таза болсун.